Ықыластуулук 41. Абу Хурайра радиаллаху анху Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум дейт. Кыямат күнү адамдардын ичинен суракты эң биринчи шейит берет. Аны алып келишет. Анан ага берилген Алланын бардык жакшылыктарын, белектерин санап беришет. Ал бардыгын мойнуна алган кезде Алла: "Сен аларды эмнеге жумшадың?" деп айтат. "Мен сен үчүн согуштум, сен үчүн курман болдум" деп жооп берет. Алла: "Жалган, калп айтасың. Сен баатыр деген наам үчүн согушкансың. Анан ошондой болду. Ошол наамга жеттиң" дейт. Андан кийин анан өкүм берилет. Аны бетин жерге сүйрөгөн бойдон тозокко ыргытышат. Экинчи, Куран окуган, илим үйрөнгөн, илим үйрөткөн аалым болот. Аны алып келишет. Анан ага берилген Алланын бардык жакшылыктарын, белектерин санап беришет. Ал бардыгын мойнуна алган кезде Алла: "Сен аларды эмнеге жумшадың?" деп айтат. "Мен сен үчүн илим алдым, адамдарды окуттум, Куран окудум" дейт. Жалган, калп айтасың. Сен аалым деген атакка жетүү үчүн илим алгансың. Анан ошондой болду. Ошол атакка жеттиң дейт. Андан кийин анан өкүм берилет. Аны бетин жерге сүйрөгөн бойдон тозокко ыргытышат. Үчүнчү, Алла Таала рызкысын кенен кылып, ар кандай байлыктарга ээ кылган адам болот. Аны алып келишет. Анан ага берилген Алланын бардык жакшылыктарын, белектерин санап беришет. Ал бардыгын мойнуна алган кезде Алла: "Сен аларды эмнеге жумшадың?" деп айтат. "Мен сен үчүн сага жага турган иш үчүн коротууга, сарптоого бир дагы мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбадым" дейт. Жалган, калп айтасың. Сен жоомарт, берешен деген атакка жетүү үчүн илим алгансың. Анан ошондой болду. Ошол атакка жеттиң дейт. Андан кийин анан өкүм берилет. Аны бетин жерге сүйрөгөн бойдон тозокко ыргытышат. Абу Хурайра радиаллаху анху Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум дейт. Кыямат күнү адамдардын ичинен суракты эң биринчи шейит берет. Аны алып келишет. Анан ага берилген Алланын бардык жакшылыктарын, белектерин санап беришет. Ал бардыгын мойнуна алган кезде Алла: "Сен аларды эмнеге жумшадың?" деп айтат. "Мен сен үчүн согуштум, сен үчүн курман болдум" деп жооп берет. Алла: "Жалган, калп айтасың. Сен баатыр деген наам үчүн согушкансың. Анан ошондой болду. Ошол наамга жеттиң" дейт. Андан кийин анан өкүм берилет. Аны бетин жерге сүйрөгөн бойдон тозокко ыргытышат. Экинчи, Куран окуган, илим үйрөнгөн, илим үйрөткөн аалым болот. Аны алып келишет. Анан ага берилген Алланын бардык жакшылыктарын, белектерин санап беришет. Ал бардыгын мойнуна алган кезде Алла: "Сен аларды эмнеге жумшадың?" деп айтат. "Мен сен үчүн илим алдым, адамдарды окуттум, Куран окудум" дейт. Жалган, калп айтасың. Сен аалым деген атакка жетүү үчүн илим алгансың. Анан ошондой болду. Ошол атакка жеттиң дейт. Андан кийин анан өкүм берилет. Аны бетин жерге сүйрөгөн бойдон тозокко ыргытышат. Үчүнчү, Алла Таала рызкысын кенен кылып, ар кандай байлыктарга ээ кылган адам болот. Аны алып келишет. Анан ага берилген Алланын бардык жакшылыктарын, белектерин санап беришет. Ал бардыгын мойнуна алган кезде Алла: "Сен аларды эмнеге жумшадың?" деп айтат. "Мен сен үчүн сага жага турган иш үчүн коротууга, сарптоого бир дагы мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбадым" дейт. Жалган, калп айтасың. Сен жоомарт, берешен деген атакка жетүү үчүн илим алгансың. Анан ошондой болду. Ошол атакка жеттиң дейт. Андан кийин анан өкүм берилет. Аны бетин жерге сүйрөгөн бойдон тозокко ыргытышат. Абу Хурайра радиаллаху анху Расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум дейт. Кыямат күнү адамдардын ичинен суракты эң биринчи шейит берет. Аны алып келишет. Анан ага берилген Алланын бардык жакшылыктарын, белектерин санап беришет. Ал бардыгын мойнуна алган кезде Алла: "Сен аларды эмнеге жумшадың?" деп айтат. "Мен сен үчүн согуштум, сен үчүн курман болдум" деп жооп берет. Алла: "Жалган, калп айтасың. Сен баатыр деген наам үчүн согушкансың. Анан ошондой болду. Ошол наамга жеттиң" дейт. Андан кийин анан өкүм берилет. Аны бетин жерге сүйрөгөн бойдон тозокко ыргытышат. Экинчи, Куран окуган, илим үйрөнгөн, илим үйрөткөн аалым болот. Аны алып келишет.
Анан ага берилген Алланын бардык жакшылыктарын, белектерин санап беришет. Ал бардыгын мойнуна алган кезде Алла: "Сен аларды эмнеге жумшадың?" деп айтат. "Мен сен үчүн илим алдым, адамдарды окуттум, Куран окудум" дейт. Жалган. Калп айтасың. Сен аалым деген атакка жетүү үчүн илим алгансың. Анан ошондой болду. Ошол атакка жеттиң, дейт. Андан кийин анан өкүм берилет. Аны бетин жерге сүйрөгөн бойдон тозокко ыргытышат. Үчүнчү, Алла Таала рызкысын кенен кылып, ар кандай байлыктарга ээ кылган адам болот. Аны алып келишет. Анан ага берилген Алланын бардык жакшылыктарын, белектерин санап беришет. Ал бардыгын мойнуна алган кезде Алла: "Сен аларды эмнеге жумшадың?" деп айтат. "Мен сен үчүн, сага жага турган иш үчүн коротууга сарптоого бир дагы мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбадым" дейт. Жалган. Калп айтасың. Сен жоомарт, берешен деген атакка жетүү үчүн илим алгансың. Анан ошондой болду. Ошол атакка жеттиң, дейт. Андан кийин анан өкүм берилет. Аны бетин жерге сүйрөгөн бойдон тозокко ыргытышат. Муслим.